Эки киши кыргыз чаранын уурдап кетип, туугандарынан $50.000 талап кылган. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирет. Маалыматка ылайык, кыргыз чаранын уурдап кеткен Өзбекстандын 2 жараны Өзбекстандын Наманган облусунун аймагынан кармалып, аталган өлкөнүн мамлекеттик коопсуздук кызматынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Белгилей кетсек, 28 февралда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине Кыргыз Республикасынын жараны кайрылып, анын агасын белгисиз адамдар Өзбекстанга уурдап кетип, барымтада кармап турушканын айтып, аны бошотууга жардам көрсөтүүнү суранган. Такталгандай, 2022 жылдын октябрында 2 өзбек жараны алдоо жолу менен Жалал Абад облусунун Алабука районунун аймагында жайгашкан баймак өткөрмө пункти аркылуу кыргыз чаранын Өзбекстанга алып өтүп, ал адамды барымтага 5 ай кармап, аны бошотуу үчүн жакын туугандарынан $50.000 талап кылышкан. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында 7 мартта уурдалган адам Кыргызстанга алынып келип, жакын туугандарына өткөрүлүп берилди. Учурда Өзбекстандын мамлекеттик коопсуздук кызматынын кызматкерлери тарабынан кармалгандарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча тиешелүү чаралар көрүлүүдө. Қалай екенсіз бе? Ава. Жақсы толдыңыз ба? Жақсы, Құдай рахмат. Ава. Қандай? Мен Өзбекстанға алдоо жолу менен даже паспортумду ушул жерден алып кетип атканда дагы паспортума да акча беришип, алып түшүп, алдоо жолу менен алып түшүп кеткенин өзүм сезбей калдым, өзүм билбей калдым. Ооба иштешебиз, бирге иштешебиз деп туруп алып түшүп, айка баргандан кийин бир жумадан кийин үй камагына алышты. Өзбекстандан мени алып чыгып келген мага түз жардамыңыздар деген Камчыбек Кыдыршаевич сизге УКМКнын балдарына чоң ыраазычылык билдирем. Чалып туруп ушул $50.000 акча таап келсин. $50.000 келет, биздин алдыбызга анан чыгасың, ого чейин чабып салабыз, улуу кылабыз, бул кылабыз дегенден мен келинчегиме, туугандарыма сиздерге кайрылып ушул туугандарым кайрылгандыгына байланыштуу сиздердин чоң жардамыңыздар тийди. Sen görü turganım gün varken mükemmel. Kuday barken koyulan kuday. Şükür aman izin çıkıp kalganlar şükür. Şu yerde iştegen baldarının da ömür uzun bozun. Kamçılık Taşirif'e da rahmat. Şunday baldardı. Tarbiyalap şunday baldar bizge yardım berip. Bugün aman izin alçıldırgenine rahmat. Мындан ары ишиңиздерге ийгилик, өмүрүңөр узун болсун балдар. Жакшылыкта гана мына канча деген ата эне ыйлап жүрөт. Мен үкөм мына 5 айдан бери эми өзүбүз көрдүк, мына жолуктук. Рахмат жигиттерге, чоң рахмат. Мен үкөм рахмат. Ишиңерге ийгилик балдар.